Базарларда тоюттун баасы асман чапчып баратат. Анын алдын алуу максатында Кыргыз өкмөтү тоютту сыртка экспорттоого тыюу салууда. Мында дал ушундай пресстелген чөптөр, андан сырткары жүгөрү арпанын дагы сыртка экспорттоого толук тыюу салынууда. Ош шаарынын четиндеги соода жайларда пресстелген чөптүн баасы 350-380 сомго чейин сатылууда. Ал эми Баткендин аймагында баалар мындан да жогору. Фермерлер мындай кымбат тоют менен мал кармоонун кажети жок дешүүдө. Баалар арзандабаса чөп камдоонун ордуна мал жандыктарын сатып жиберүүнү туура көргөн дыйкандар да жок эмес. Бул жерде 280ден сатып алса, аякта 310дон сатылат. Эми биз дагы кире кылабыз да, мисалы үчүн азыр мындан жалдай турган болсоң, буга да бөлдү дегенде 7000 же 8000 беришиң керек. Соляркасына. Анан мындай болсо 10000 беришиң керек. Кыргызстанда пресстелген чөп гана эмес, тоюттун бардык түрү арпа, жүгөрү жылдагыдан жогору. Жүгөрүнүн баасы 30 сомго жетип болуп көрбөгөндөй кымбаттаган. Бирок 2 айдан кийин түшүм жыйнала баштагандан тарта баалар түшөт деп болжолдонууда. 33төн сатылат, 1 жыл болуп калды көтөрүлгөндөчү. Анан жүгөрү өзү 30 сомдон. Былтырка салыштырмалуу былтыр эң мен болгондо 22 сом, 25 сомго чейин да. Быйыл кымбат. Эми эл үчүн 2 сом, 3 сом, кээде 1 сом 50 тиынга эле коебуз да. Быйылкы кургакчылыктан улам чөп аз болуп, баасы өсүп жатат. Айыл чарба министрлигинин маалымдашынча, быйыл чөп мурунку жылдарга караганда 35%га аз жыйналууда. Тоют таңкыстыгынан улам бодо малды сыртка экспорттоого коюлган чектөө алынып салынды. 8-июлдан тартып малды Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө сатууга уруксаат берилет. Анын ордуна эми тоюттун бардык түрүн, чөптөрдү, арпа, жүгөрү байытылган тоютту экспорттоого тыюу салынды. Тоютка, жемге, айыл чарба продукциялардын кээ бир түрлөрүнө тыюу салынды. Сыртка чыгарууга. Негизи буга чейин дагы чыккан эмес. Буга чейин деле чыккан эмес, именно тоют чыккан эмес да. Ошондой эле жем продукциясы, жүгөрү, арпа, буудайлар бизде чыккан эмес. Биз өзүбүз камсыздоого кылабыз. Ал эми аштык буудай адамдар колдончу, унга колдончу жетишпейт. Чөптүн баасы чүй өрөнүндө салыштырмалуу арзаныраак. Түштүк аймактарга дагы чүйдөн алынып келинүүдө. Кыргызстандан тоют негизинен Казакстанга сатылат. Айыл чарба министрлиги ушул шарттарды эске алуу менен чектөөдөн үмүт артууда. Ал эми соодагерлердин айтымында Оштон чөптөр сыртка экспорттолбойт, тескерисинче Өзбекстандан саман пресстер алынып келинет. Эксперттер болсо бул абалды тоют жана жайыт маселелериндеги көңүл кош мамилелердин жыйынтыгы деп эсептешет. Не болуп атат? Жайлоого такыр эч нерсе көңүл бөлүнгөн эмес. Анан багы эч нерсе сеппесең, эч нерсе кылбасаң, малдын саны көбөйүп атса, азыр где-то бир 2 миллиондон ашык уй бар. Бир 700 миңге чукулдап калды жылкынын саны. Койдун саны уже 20 миллиондон ашып кеткен. Өтө мал көп, бирок ошол эле учурда малдын сапаты аябай начар да. Мындай арык торук эле малдарды багып атат, койлор деле ошондой. Азыр жакынкы жайыт болуп жазылып калган 1,5 миллион гектар жер бар да бизде. Мына ошол жерди элге бөлүп бериш керек. Мына элге бөлүп берип туруп, мынабы ушул жерди сен алгындагы ушуга дыйканчылык, анан багбанчылык жаса деп бөлүп бериш керек. Себеби дегенде бизде азыр жерлер бөлүнүп бүткөн. Биз азыр 1 миллион 300 миң гектар жер иштетип атабыз. Ошонун 600 миң гектары бош эле жатат. 30 жылдан бери кайракы жерге эч ким басып бара элек. Одан кийин 700 миң гектар сугат жерибизде болсо, тең жарымына болсо малга чөп болсун деп беделерди сатып атат го, престерди 350-400 сомдон. Ошолор ошол жерден чыгып атат. Кайракыдан чыккан жок алар. Сугат жерден чыгып атат. Мына биз болсо эмне кылып атабыз? Өзүбүздүн жерибизди мындай сарамжалдуу иштетпей, мына азыр ошол жайыт комитети деп бир комитет түзүлүп алгандагы кадимкидей эле ушул баягы биздин мынабы багбандарга, дыйкандарга мындай мүмкүнчүлүктү чектеп коюп атат да. Калориясы мына бедеден, дагы башка бир чөптөргө караганда кыйла жогору сонун чөптөр бар. Мына ошол чөптөрдү алып келиш керек. Эми атап кете турган болсок, мына азыр мына мен сунуштап атам, амарант алып келгиле деп атам. Амарант аябай тоюмдуу чөп. Уругу бар. Уругу дагы аябай жакшы. Мисалы үчүн амарантты эгерде тегирменден өткөзүп жакшы эмесе, ал деген биз жеп аткан ундай эле калорийный болот. Анан кийин сорго деген чөп бар.
Бул дагы мына суусу жок жерлерде өсө берет. Сорго деген чөп бар. Анан суданская трава деген бар. Судан мамлекетинде кадимкидей ошонун уругунан нан кылып жейт. Мына ошол суданская траванын уругунан мына бизде мына Ошто көчө аш деп коет. Мына суюк аш жасайбыз көчө. Мына ошондой чөп бар. Анан кийин рыжик деген чөп бар. Ал дагы уруктуу, аябай малга тоюмдуу. Анан кийин люпин деген, белый люпин деген бар, кормовой люпин. Аны алып келсе болот. Мына кышындасы мына нарынга, эгерде чоң алайларга, чаткалдарга сээп сала турган болсок, топинамбур деген чөп бар. Жылкы кадимкидей тээп оттой берет. Анын деген үстүндө чөбү, мына мисалы үчүн бир 2 метр боло турган болсо чөбү дагы. Анын түбүндө болсо мына картошкадай өзүнүн тамырлары болот. Ошол тамырлары да съедобный да. Анан румикс деген чыкты азыр. Ошол шавил менен анан лопухту экөөнү аргындаштырып туруп, ары румикс деген чөп чыгарган Украинада Утеуш деген бир профессор. Мына ошол чөптөрдү алып келип туруп себиш керек. Жөн эле баягы 400 гектарда 400 эчкини кууп жүрөт да биздикилер азыр. Ондой иштетпеш керек жерде. Бул Голландияда болгону 900 000 гектар эле жер бар. Болгону 900 000 гектар эле жер бар. Алар болсо 2016-жылы 80 миллиард доллар киреше көргөн. Быйылкы жылы болсо булардын кирешеси, былтыркы жылы 120 миллиард доллар болду. Булар 900 000 гектар жерден эле иштеп атат. Бизде болсо 1300 гектар жер бар. Дагы 1,5 миллион гектар жерди кошсок болот. Алардын жеринен 3 барабар чоң болуп туруп, биз болсо бар жогубузду, спичкабызды дагы, майды дагы, унду дагы, чайды дагы бар жокты импорт кылып алып келип жеп атабыз. Мына жөн эле көйлө бир сөздү айтып коеюн, ошо 1,5 миллион гектарга жанагы мен айткан чөптөрдү алып келип себе турган болсо, биз деген чөптү кадимкидей эле ошол Арабияга чейин экспорт кылсак болот да, жөн эле чөптү. Мына арабтарда чөп өспөйт, алар чөптү башка мамлекеттерден алып келишет. Мына бизде толук мүмкүнчүлүк бар жок бар. Биздин просто мындай жөнөкөй тил менен айтканда биз өтө эле саясатташып кеттик да. Бодо малга жана майда жандыкты экспорттоого салынган тыюу алынаарын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов да 24-июнда маалымдаган. 2020-жылдын ноябрь айында малды сыртка сатууга убактылуу чек коюлган. Айыл чарба министрлиги муну азык-түлүк коопсуздугу, ургачы мал жандыктан азайып жатканы менен байланыштырган. Мындай чектөөлөр айрым фермерлерди нааразы кылган. 2 күндөн кийин бул чектөөлөр алынып, ордуна тоютту сыртка ташууга тыюу салынат. Анын канчалык натыйжа берерин убакыт көрсөтөт. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.